Мына бүгін жарым кылымдан 22 жыл ашты. Мына ол саға. Şeradaki karır kargança tamашан kalmadı o. Rahmatça. Чыныгы натуральный кофесini жақсам да жақпай қойдым ғой. Жақтың чал. Небере чөбөрелерден оолақтатып, ес алсын деп ушул жерге чакырганын кантип жакпасын. Аты да сонун экен, жираф деп. Эсиңдеби жаш кезде бир нерсе айтсам, оңой менен жетчү эмес го, сага жирафтай болуп. Тоо. Көз ачып жумганча экөөбүздүн бирге болгонубузга 50 жылдан ашыптыр. Эмнеси болсо да ден соолукта болуп, маңдайымда көбүрөөк жаша. Жашабаганда сени таштап каяка кетмек элем. Түшүнсөң да кээде ажыкстанып каласың. Менің қиялыма чыгарам сага рахмат. Мен деле сага жакшы эле чыдадым го. Оома десе, мен деле жаш кезде көп эркеледим. Эсиңдеби? Бир жолу көкөрөккө түртүп койсом, тейтиктеп эжеңкине кетип калган. Качан? Кайсы жыл экен эсимде жок, ышыгылып жаанчыл жыл болчу. Анда мен жөн эле 2 күнгө барып келгем. Тигини 2 күн деп коет. 2,5 күн жок болгонсуң. Айжан. Айжан, бери келди. Бош эмесмин, өзүң кел. Айжан, сени күйөөсү бар аял дейт. Баш тети курбулар менен түнкү саат 12-ге чейин жүрө бересиңби, а? А мен эркектер менен жүрөмбү? Мен сага эмне деп атам, түшүнүп атасыңбы сен? Ооба, келе со эмесмин. Сага сүйлөгөндөн көрө. Эмне, 1-2 жолу чыксам болбойбу эмне? Эч нерсе түшүнбөйт, качан болсо ушундай жүрөсүң. Тажап кеттим бардыгынан, түшүндүңбү сен? Ишке чыгайын десе, кое тур, жок, туруп тур дейсиң, дайыма ошентесиң. Эч нерсени түшүнбөйсүң сен. Айжан, Айко. Тур, мага кофе дайындачы. Азыр. Болу эми, турчу. Ушу кофени дагы дайындаш үчүн мени тургузасың. Өзүң эле дайындап ичсең болот эле го. Таң атпай сайрабачы. Жан. Мен сайраган жокмун. Туй ата. Эме кофеңди өзүң иччи. Сага жасап берсе да жакпайт эч нерсечи. 1 жылдан бери ушинтип ажылдашып жашап келип атабыз. Качан токтотосуң? Мен иштейм. Үйдө отургандан тажадым. Уктуңбу? Мен тапкан жумушка орноштурам дедим го. Бир аз күтө турбайсың? Качан? Дагы 1 жылдан кийинби? 1 жыл эмес. 1 ай же 2 ай. Макул. Дагы күтөйүн. Сен эмнеге кетип атасың? Мен кеткен жокмун сага. Кетчи бар.
Өлбөдү. Бул үйдө менден башка ким билет? Эмне иштейт, эмне иштебейт? Не бар, не? Айжан! Мен келдим. Курсаң ашты, Айжан. Өзүң деле коймокмун. Өзүң деле ойлонбойсуңбу, апай? Кечеги тамак. Жебен тамак. Чай куйчу. Султан, мен де жумуштан чарчап келдим. Бүгүнчө ушуну эле жей турчу. Эртең мен сен жакшы көргөн тамагыңды жасап берем го. Чай куй. Мейлиң, ичме. Мен жатып эс алам. Тиги шефтин билеген көрдүңбү? Айтпай. Эти Айжан алдында. Айжан алдында көйдө соң кен. Ишиги бар, сонет. Айтпай. Айжан. Мураттын баласы чоңоюп калыптыр, Билесиң, мен бүгүн максатыма жеттим. Балчайга мөр басылды, контракт колдо. Мен бүгүн бактылуумун, жан. Мен да сен үчүн кубанычтамын. Айжан, толук бактылуу болуш үчүн Мураттыкындай уулду болгум келип атат. Ий алтыным. Оозуңдан буркураган жыт келип жатат. Барып жатып койсаңчы. Айжан, катоодо аркабан чуркаган уулду болгум келип атат, Айжан. Эмне үчүн бардыгы сен каалагандай болуш керек. Буга чейин ишимди алдыга жылдырайын, акчабыз көбүрөөк болсун, анан балалуу болобуз дебедиң беле? Неге мен ойлойсуң? Дайыма эле өзүңдү ойлоп жүрөсүң. Иштегениме аз эле убакыт болду. Кайра декретке чыгып үйдө отуруп калайынбы? Макул. Баары сен каалагандай болсун. Эмне үчүн баары мен каалагандай болбош керек, Каякка барайын? Не oldu Aycan? Aycan. Kandayсың? Мен сени бир айдан бери көрбөйм. Сагындым. Бүгүн эмнегедир ушул жакка келгим келди. Эми кандай кылабыз? Мен бүгүн сотко арыз бердим. Мени эч ким эч жакка чакырган жок го. Бүгүн берсем кайда чакырмагыла. Бир нерсе заказ берейин, эмне жейсиң? Жок. Жүрөгүм айланып атат. Эмне болду? Эмне бир жериң ооруп атабы? Боюмда бар. Эмне? Боюмда бар?
2 aydan ашты. Can. Чалым, жаш кезде мага акыл салып, атенин кебин угуп, эсен тайымды боюмдан алдырбай койгонго жол бербегенин сонун болуптур. Ал азыр мына эми 50дөн ашып, очор бачар, небере чөбөрөлөр менен барып дарып отурат. Кээде ата-энелери да балдарын көрүп, туура эмес да жол көрсөтүп коюшат. Бір-екі чаап койсоң болбойбу? Өзүнө келип калат эле. Тилиңди тартпай ой келди сүйлөп, өзүң кыласың кээде. Кемпир. Башыбыздан кандай гана сыноолор өтпөдү. Бири-бирибизге чыдап, колдоп туруштук белдик. Балдардын апасы, сен да менин кашымда көбүрөөк жаша. Рахмат, чалым. Сен алып бар. Кызым, бактылуу болдулар, мындар. Бири-биригерди түшүнгүлө. Сабырдуу болгула. Рахмат. Урматтуу жубайлар, эгерде жашооңордо келишпестик, түшүнбөстүк, араздашуу болуп жатса, рухуңарды жана жүрөгүңөрдү катуулантпагыла, бирок тынчтыкта сактагыла. Бири-бириңерге ишенимсиздик кылбагыла. Сүйүү, чыдамдуулук, сабырдуулук бул үй бүлөнү сактай турган күч.